Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? 2 күндөн бери коомчулукта катуу сынга алынган эркектин видеосу тарады. Анда атасы кызын оозго алгыс сөздөр менен сөгүп жатканын угууга болот. Ал кишини ата деп да айтууга ооз барбайт. Бул жакта аялынын кулак мурдун кесип, дагы бири үтүк менен күйгүзгөн жаңылыктарды басып өткөндөй. Кичинекей кызга атасынын мамилеси ушундай болуп жатса, ал кыз башка эркектен кандай мамиле күтмөк? Кыздын реакциясынан атасы дайыма эле ушинтип сүйлөөрүн, кызга ал көнүмүш эле адат болуп калганын көрүүгө болот. Балдардын апасы милицияга арыз менен кайрылган. Анда ал жолдошу көп жолу кол көтөргөнүн, ажырашканына 3 жыл болсо да телефондон коркутуп жүргөнүн, балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн алып кетип калганын жазган. Жабырлануучунун айтымында расмий түрдө ажырашуу боюнча сотко кайрылган, бирок сот отуруму боло элек. Ал эми эркек сөрөй өз чындыгын айтып чыкты. Анын сөзүндө расмий нике бар туруп башка менен жашап алган деп актанган. Жогорудагы видеону кесип чыгарганын айтып, башка эркек кызы менен баласын эркелетип жатканда кызын сөккөн. Ошончо эле намыскөй экен. Анда эч нерсени түшүнө элек, жашоону таанып биле элек балдарга татыктуу ата болуп бербейт беле деген ой келет. Tapay neden karşı golüm? Karşı golüm. Yukarı çal demekle. İşte başına abi. Sen işte başına apelim. Ama al vermeli o sen. Yoksa onlar var mı? Эл өкүлү Мирлан Самыйкожонун айтканында эркектерди зөөкүр көрсөтпөй жаап жашыралы десек да жогорудагыдай көрүнүштөрдү кантип жашырууга болот. Эми аялын эле эмес, өлкө башчыны баш кылып, сотторду төш кылып сөккөн аудиосу чыккан. Бирок канча бир убакыттан кийин белгисиз бир себептерден улам өчүрүлүп кетти. Россияда жатып алып оозуна келген сөздү сүйлөп, алы жеткени аялы болгон мындай камкорлорго кандай чара көрүлөт болду экен? Теманы улай, чүйдүн селекция айылында мурдагы аялынын кулагы жана мурдун кесип салган жаранды зордуктоо иши боюнча абактагы жазадан бошотуп, пробацияга чыгарган Сокулук райондук соттун судьясы Кыялбек Токтомаматов кызматтан алынат экен. Бул тууралуу жогорку сот кабарлады. Мындан тышкары судьялар кеңеши бир катар сотторду мөөнөтүнө мурда бошотуу боюнча президентке сунуш киргизген. Бул жаңылыктардан улам сот системасында реформа жүрүп жаткандай. Бирок бизде районду алмаштырып эле ошондой эле же андан да жогору кызматта отуруп калган жайлары бар эле. Эми аларды убакыт көрсөтөр. Степанов Валера 2 жылдан бери укук коргоо органдарынын чеңгелине илинип, соттон сотко кайрылып акыйкаттык издеп жүрөт. Уулунун өлүмүнүн изине түшкөн аксакалдын арызы Чүй облустук сотто бүгүн каралмак. Бирок белгисиз себептер менен башка күнгө жылып кетти. Степанов Валера баласынын өлүмүнө түздөн-түз Зальцман Александр күнөөлүү экенин айтып, буга соттук экспертизанын жыйынтыгы далил деп жатат. Анткени жол кырсыгына кабылган учурда Зальцман рулда болгон. Бирок кылмышты жашыруу максатында автоунаанын аркасында отурган уулумду рулга отургуза калган дейт. Бүгүнкү күндө бул ишти теңирден тескери тергеген тергөөчү да камалган. А бирок суудан кургак чыккысы келген Зальцман Александр кылмыш жоопкерчилигине тартылбай эркиндикте жүрөт деп нааразы. Добрый день. Вот сегодня, 13 октября, было назначено заседание по Зальцману Александру, убившему 2 человек. Заседание отменили, как и в прошлый раз, 28 сентября, так как судья-докладчик где-то в отъезде по своим делам. И получается, именно в этом деле постоянно то откладывают, то переносят заседания. Получается, у нас гражданин Зальцман круче, чем бывший президент Атамбаев, который в СИЗО просидел, я не помню сколько, а этот нигде не сидел, 2 года гуляет на свободе, ходит, улыбается, ну и, как говорится, отдыхает во всю ширь своей души. Пиво, водка. Ведут себя очень нагло, выискивают какие-то причины, зацепки, лишь бы протянуть время. Его защита откровенно сказала еще в апреле месяце, чтобы наш адвокат предыдущий, Дё Айдина, затянула это уголовное дело, не помогала нам, Степановым, и они за это время развалят дело в наглую. Вот такие вот у нас получаются результаты.
Бишкек шаарында тротуарлар оңдолуп, шаардыктар үчүн жакшы эле шарттар түзүлүп жатат. Ал тургай жол жээгиндеги аялдамалар заманга ылайык курулууда. Тегереги айнек менен тозулуп, ичи жүргүнчүлөр үчүн ылайыкташтырылган. Дегенибиз, телефон сайып кубаттап, телевизор көрүп, ал тургай жылынып алууга да мүмкүн деп жатышкан. А бирок ошентип айтылып жаткан аялдама бүгүнкү күндө дүкөн болуп кетиптир. Башкача айтканда, кайсы бир жеке ишкерлерге берилип иштетилип жаткандай. Урматтуу достор, биз азыр Азия Молдун остановкасына турабыз. Ушу жактан бир жумуш менен келип, анан ушу остановкага келгенбиз да. Келип, мондай жагдайга туш болуп атабыз. Бул остановканы жакшы, аябай жакшы салган да, бүт заманбап кылыпчы. Бирок бир мүнөтсү ушул остановка уже жеке бизнеске өтүп кетиптир да. Ичине магазин ачып алыптыр. Буга чейин мэрия тараптан айтылып аткан, ушуна остановка куруп атабыз. Ал тургай кышында жылынсаңар да болот. Ичинде телефон зарядтап алууга да мүмкүнчүлүктөрү бар депчи. Бирок азырында жабык, бул жак жабык. Ушул жердегилер айтып атат. Болду бүгүн биз жабылдык деп кетип калыптыр да. Бул кандай түшүнүк болот? Ошондо бир магазин ачып алды бирөө. Жеке бизнеске айланып кетпеби? Бул остановка элдики да. Ушул жакты карап койсоңуздар, азырында элдер турат бул жерде. Үшүп бул жакка кирели десе жабык. Тиги иштеп аткан ишкер болсо бүгүн жабылдык биз болду деп кетип калыптыр. Негизи бул элдик болчу да. Элдики да остановка. 24-кө 7 иштеш керек да бул жер. Эгер макул магазин ачып алса дагычы. Дача-суу айылынын жанынан Honda үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу саммит учурунда Бишкек-Манас унаа жолунда кызмат өтөп жаткан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлерине жардам сурап кайрылган. Ал унаадагы келини төрөтүүнө бара жатып кыйналып жатканын айтып, жеткирип коюуну өтүнгөн. Кызматкерлер радиостанция аркылуу жетекчиликке чыгып, коштоп жүрүүгө уруксат сураган. Андан кийин аларды Бишкектеги төрөтүүнө коштоп барышкан. Kızmatkerlerine çok rahatsızlık bildiremin yolga taştabay şu. Oşol yerden özleri Rodongo çeyin saprovozdeniymen alıp geldiler. Çoğun işlerine ilgilik. Ularga tazım kılavuz. İnim özü jetkirip bizde Rodongo jetkirip geldi. 10 күн өтсө дагы Камчы Гөлбаевдин өлтүрүлгөнү коомчулукта талкуу жаратып келет. Айрымдары туура көрүп, Крим чөйрөдөгү адамдарды жок кылыш керек десе, көпчүлүгү ишенүү туура эмес иш болду деп ачык жазууда. Ал эми экс-депутат коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова массалык маалымат каражаттарынын бирине өзүнүн оюн төмөндөгүдөй билдирген. Мындай деп жооп берет. Кимиси президент болом десе, кимиси кайсы саясатчы, кайсы биздин эр азамат президенттик кызматка талапкер болуп, ошол тактага отурам десе, анда мен айтып коеюн. Каралар деп коебуз, же болбосо вор в законе деп коебуз. Таажы тагынган ууру деп коебуз да. Опугу деп коебуз. Криминал чөйрөсү деп коебуз. Ошолордун кызматына муктаж болбогула. Алардын кызматын пайдаланып, анан тактыга жетип туруп, анан ит аткандай атпагыла. Ошондой деп гана жооп берем. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.